Аваза шаарында чет элдик коноктор түркмөн улуттук бий өнөрү жана байыркы фольклору менен таанышышты. Каспий деңизинин жээгиндеги шаар 3 күн бою өлкөнүн бардык булуң бурчунан гана эмес, Тажикстан, Өзбекстан, Иран жана Индиядан келген чыгармачыл топторду кабыл алды. Артисттер эски хореографиялык композицияларды тартуулап, элдик ырларды аткарышты. Өнөр жамааттарынын куштепти бийин бирге аткаруусу фестивалдын көрүүчүлөрүн, конокторун өзгөчө таасирге бөлөдү. Чыгарма 2017 жылы ЮНЕСКОнун адамзатынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Эл аралык фестиваль дүйнө элдеринин маданий мурастарын изилдөөгө, маданий байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган. Мы подготовили. Биз өзүбүздүн Лязги, Бухар, Андижан, Ташкент аймактарынын салттуу бийлерин көрсөттүк. Башкача айтканда, бий аркылуу өз маданиятыбызды таанытабыз. Свою культуру. Мен сиздердин өлкөңүздөрдө болгонума абдан кубанычтамын. Абдан кооз. Сапарым менен тажрыйбам жашоомдогу эң сонун окуялардын бири болот деп ишенем. Мындагы адамдар абдан мээримдүү жана меймандос экен. We are very glad and we are very happy to perform here. Иран, Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу ар кайсы өлкөлөрдүн таланттуу артисттеринин арасында өнөр көрсөтүү биз үчүн чоң сыймык. Биз талантыбызды көрсөтүүнү чыдамсыздык менен күтөбүз. Маданият, музыка жана бий менен бөлүшүүгө ушундай мүмкүнчүлүк берген уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. And giving us this wonderful opportunity to share our culture, music and dance together.